Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев мэриянын аппаратындагы бөлүм башчылары менен жыйын куруп, ар бир тармак боюнча тапшырмаларды берди. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. Анда ал Бишкектин жашыл шаар статусун бекемдөө ниетин айтып, баарын өз тармагында жоопкерчилик менен иш алып барууга чакырган. Негизги иштерди жасай тургандар сиздер. Буга чейин акимдерди кабыл алдым. Алардын укуктарын кеңейтиш керек. Ар бири өз районундагы көйгөйлөрдү чечип, айрыкча тазалык, жашылдандыруу маселелерине жооп бериши зарыл. Жаңы мэр келди, жаңы команда келет деп ойлобогула. Менин командам силерсиңер. Кыргызстанда бардык маселени президентке жүктөп коюшат, андай эмес. Ар бирибиз өз функционалдык милдеттерибизди аткаралы. Мэрия мыкты иштесе, элде бийликке болгон ишеними артат. Демек, биз ишибизди мамлекет үчүн жасашыбыз керек, деди Сарыбашев. Ошондой эле ал шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана тазалык иштерине өзгөчө көңүл бурула турганын баса белгилеген. Лейлик районунда Ош Баткен Исфана жолун тосуп турган жарандар менен президенттин Баткен облусундагы ыйгар мукут өкүлү Абдикарим Алимбаев жана облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугуп, тосулган жол ачылды. Бул туурасында облус жетекчилигинин маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, бүгүн 6 августта эртең менен саат 8:30 чамасында Катыраң айыл өкмөтүнө караштуу Өзгөрүш айылына 100дөй адам чогулуп, негизги трассаны тосуп отуруп алышкан. Алар Алмалуу тоосундагы Апрельское Азия алтын кенин иштетүүнү токтотууну жана буга байланыштуу кармалган 30 тургунду бошотуу талабын койгон. Билдирүүгө ылайык, учурда унаа каттамы өз нугунда жүрүп баштады. Ал эми кармалган жарандарды бошотуу талабы боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгы, маселе мыйзам чегинде каралары айтылган. Облус жетекчилигинин маалыматы боюнча 3 август күнү Өзгөрүш айылында жергиликтүү тургундар Алмалуу тоосундагы Апрельское Азия алтын кенин иштеткен компаниянын ишмердүүлүгүнө нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Жарандар ишкананын техникаларын талкуулап, кызматкерлерин ур-токмокко алышкан. Мындан улам укук коргоо органдары тарабынан башаламандыкты уюштурууга катышкан жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалал Абад облусунун Алабука районундагы аскер бөлүгүндө коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын алган аскерлердин 4-өөнүн вакцинасы кыйыр таасири катталып, аны колдонуу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан кабарлады. Билдирмеге караганда, аскерлер кечээ 5 августта эмделишкен. Жалпысынан Жалал Абад облусунун AstraZeneca вакцинасынын 4000 дозасы бөлүштүрүлгөн. Аны менен Алабука районундагы аскердик бөлүктөгү 90 киши эмделген. Бирок вакцина алгандардын ичинен 4-өөнүн дене табы 39 градустан жогору болуп, башы ооруп, вакцинанын кыйыр таасири катталган. Ал эми 40 аскердин дене табы 39 градуста кармалып турган. Мындан улам вакцина сайдырган 44 аскер медиктердин көзөмөлүнө алынган деп айтылат маалыматта. Учурда бардык бейтаптардын абалы туруктуу экени, аларды медиктер карап жатканы кошумчаланды. Жерине Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Жалалетдин Рахматуллаев жана жооптуу адистер чыгып кеткен.